Балдар, анда эмесе сабакты баштайлы. Бул жерде мен силерди азыр топко бөлүштүрөм. Ошол топ боюнча өзүңөрдү карайсыңар дагы, келип бул жака жайгашып каласыңар, Өзүңөрдү тапкыла, кайсы топто экенсиңер. Келип отургула. Балдар, бүгүн мен силерди алкоо сөздөрү менен баалаймын. Силердин алдыңарда баалоо баракчасы турат. Ошол баалоо баракчасына сабактын жүрүшүндө өзүңөрдү баалап кетесиңер. Балдар, мен Азаматтын оюну менен сабакты баштайбыз. Мен Кичпейилмин. Мен Шайырмын. Мен Боркемин. Мен Эртүн. Мен Аракетчимин. Мен Токтогун. Азаматсыңар балдар. Балдар, ар бириңердин алдыңарда саат турат. Ошол саатка карап бири-бириңер менен жолугушуу белгилегиле. Кана? Турабыз. Балдар, экранга көңүл буралы. Экрандан белгилүү бир жазуучулардынбы, же акындардынбы, же коомдук ишмерлердинби бул жакта айткан сөздөр чыгат. Ал айткан сөздөр кимдики экендигин таап алалы. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коомдар таза болот. Исхак Казаков. Азаматсың Риза, усага берчү. Кийинки видеого көңүл буралы. Сенин жүрөгүң бала үчүн түгөнбөс булак. Төлөгөн Касымбек. Азаматсың Ake, усага. Экранды карайбыз балдар. Адамдын тагдыры кээде кылдын учунда турат. Асмалы Байеленов. Азаматсың Нуркыз. Усага. Балдар, көңүл буралы. Эл үчүн жашаган адам унутулбайт. Табабыз. Касымалы Жантошев. Касымалы Жантошев. Азаматсың. Көңүл буралы балдар. Эмгек кылсаң, жемишин көрөсүң. Токтогул Сатылганов. Азаматсың Азирет. Кайрадан видеону карайлы балдар. Сени таармандар жашап жатканда сен жүрүсүң. Ана, кимде бар? Токтогул Сатылганов. Жок, Мадияр, адашып калдым. Ыкчамыраак ойлонобуз. Айбике, Азаматсың Айбике, бул сага. Мына балдар карагыла. Биз белгилүү бир адамдардын айткан цитаталары жөнүндө билип алдык, Андан эмесе балдар, экранга көңүл буруп, дагы бир видеону көрөлү. Балдар, видеону көргөндөн кийин биринчи топ силерге тапшырма. Силер Токтогул Сатылгановдун сөзүн жазып аласыңар. Экинчи топ силерге тапшырма. Силер үй ээсинин сөзүн дал өзүндөй жазганга аракет кылгыла. Үчүнчү топ силерге тапшырма. Токтогул Сатылганов менен үй ээсинин диалогун жазасыңар. Төртүнчү топ силердин тапшырмаңар болсо, ушул видеодон көрүп, өзөктүү сөздөрдөн 10-15ти терип жазып аласыңар. Макулбу балдар? Анда видеого көңүл бурабыз.
Жеңіліп жатам. Рахмат. Қана, анда месе бірінші топ даярсыңарбы? Еділ тур. Сізге тоқтаудың сөзі берілді. Сибирден 2 жылдан бері жолдомун. Бар эле, бирок азыр бир гана Кудай билет. Мен ырчымын, ырчы эч качан адам өлтүрбөйт, аны өлтүрөт. Эгерде ырда чындык болсо, о алатоом, бул мен токо, босторгойт. Азаматсың Еділ. Мына ала қой. Екінші топ, сілер даярсыңарбы? Раяна? Биздин командада үй ээсинин сөздөрү. Алыстан келе жатасыңбы? Сүргүндөнбү? Бала чакаң барбы? Адам өлтүрдүңбү? Көрүүчүңбү? Азаматсың болсаға? Биздин топко үйдүн ээси менен Абышканын диалогу берилди. Биз азыр мен жана Аруке диалогду баштайбыз. Алыстан келе жатасың. Бирден. Сүргүндөнбү? 2 жылдан бери жолдомун. Үй бүлөң барбы? Бар эле. Азыр бир Кудай өзү билет. Адам өлтүрдүңбү? Мен ырчымын. Ырчы эч качан адам өлтүрбөйт. Ырдабы? Аны өлтүрөт. Эгерде ырда чындык болсо. Бүттіңарбы? Азаматсыңар. Бұл саға. Бұл сен ал. Төртінші топ. Серге қандай тапшырма болды эле? Бизге өзөктүү сөздөр берилди. Өзөктүү сөздөр. Азаматсың. Сүйлөмдөгү же тексттеги негизги маанини билдирген эң маанилүү сөздөр болуп эсептелет. Алар ырчы, акын, босторгой, атамекен, сагыныч, кыйынчылык, сүргүн, Сибир, кусалык, алатоо, ызгарды суу, конок, комуз, чындык, туулган жерди сагынуу. Азаматсың Аруке. Бұл саға. Мынаке балдар, біз экрандан Кыргыз элинин белгилүү акыны Токтогул Сатылгановдун сүргүндөн качып келе жатып, жолдо бир үйгө туш келип, ошол үй ээси менен болгон сүйлөшүүсүн көрүп алдык. Балдар, биз экрандагы видеолордон эмнелерди байкай алдык? Акындардын, жазуучулардын айткан цитаталары жөнүндө маалымат алдык жана диалогко көңүл бурдук. Эми демек балдар, ушул жерден биз жыйынтык чыгарсак болот экен. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз тике сөздүн түрлөрү, цитата жана диалог экен. Темабызды таап алдыкпы? Анда эмесе балдар, цитата деген эмне? Цитата деген бул өзүнүн пикирин түшүндүрүү жана бекемдөө үчүн башка бир автордун чыгармасынан өтө чакан үзүндү же бирөөнүн кыска сөзүн пайдалануу. Азыр бул жерде мен Чыңгыз Айтматовдун айткан сөзүн мисалга келтирем. Тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акыл эси. Тилсиз улут болбойт. Бул цитата улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовго таандык экен. Эми ушул эле цитатаны мен кыйыр сөзгө айландырайын. Кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов айткандай, тил улутубуздун жаны, дили, байлыгы, элибиздин кайгы кубанычынын баары тил аркылуу айтылып келген. Демек, тил улуттун өзгөчөлүгүн, биримдигин жана келечегин аныктоочу негизги фактор болуп эсептелинет. Мынаке балдар, мен цитатаны бул жерден кыйыр сөзгө айландырып алдым. Эми диалогко көңүл буралы. Диалог деген эмне? Диалог деген бул эки адамдын бири-бири менен болгон сүйлөшүүсү, баарлашуусу. Диалог эки формада ишке ашат. Ооз-эки жана жазуу. Балдар, анда эмесе диалогду окуп коелу. Жумакадыр Айбике. Апа, Я каралдым. атам районга эмнеге кетти? Мени да бар деди го. Билбедим балам. Бар десе барасың да, бириши батырды. Балдар, доскадагы тыныш белгилерге көңүл буралы. Биринчиси, мына бул А деген автордун сөзү. Автордун сөзүнөн кийин кош чекит коюлат экен дагы тырмакча ачылып бирөөнүн сөзү, тике сөз колдонулат экен. Кайра андан кийин тырмакчаны жабабыз. Бул биринчиси. Эми экинчисине өтөлү. Тике сөз, бирөөнүн сөзү тырмакчага алынып, үтүр коюлат. Андан ары сызыкчадан кийин автордун сөзү берилет экен балдар. Кийинкисине келсек, автордун сөзү башында келет, андан кийин кош чекит коюп, тырмакчаны ачып, тике сөздү жазып, кайрадан кош тырмакчаны жабабыз. Бул жерге үтүр койгондон кийин сызыкча, анан автордун сөзү. Кийинкисине келсек,
Тырмакчаны ачып алып тике сөздү жазабыз дагы, андан ары үтүр коебуз. Сызыкча, автордун сөзү, үтүр белгиси, андан ары сызыкча, анан тике сөзгө кайрылып, тырмакчаны жаап коебуз. Анда эмесе азыр ушул тыныш белгилерди пайдалануу аркылуу ар бир топ силер бирден өз алдыңарча сүйлөм түзгүлө. Балдар, биринчи топ, биринчи эреже боюнча өзүнүн жазган тике сөзүн доскага келип жазып берсин. Раяна, кел. Биринчи автордун сөзү анан тике сөз. Ошону доскага жаза кой. Демек балдар, биз жазууда дайыма тике сөздүн тыныш белгилерине көңүл бурушубуз зарыл. Экинчи схема боюнча балдар, биринчи тике сөз келет экен. Тике сөздү тырмакчага ачып жазып баштайбыз. Тике сөздү тырмакчаны жапкандан кийин сызыкча коюп, анан автордун сөзү андан ары уланат. Жазган сүйлөмүңдү окуп көр. Мына Бекжан инем, түнөй турган жерге да келип калдык, деди Гафур. Азаматсың. Тыныш белгилерди туура койдуң. Отура. Өзүң жазган сүйлөмдү окуп, тыныш белгилери боюнча айтып бер. Чыңгыз Айтматов өзүнүн бетме бет повестинде Абийир деген адамдын ичиндеги сот деп жазган. Бул биринчи автордун сөзү, тике сөз жана автордун сөзү. Азаматсың, анара отура кой. Анда эмесе төртүнчү топ кезек силерде. Демек балдар, тике сөз сүйлөмдүн башында да келеткен, ортосунда да келеткен. Тике сөздү биз сүйлөмдүн ар бир жеринде колдонсок болот экен. Тике сөздү кыйыр сөзүбүзгө дагы айланган түрүн дагы билдик балдар. Көңүл буралы, экранда бир канча цитаталар турат. Ар кимибиз бирден цитатаны алып, ошону чечмелейбиз. Келгиле. Уақыт болды балдар. Даяр болуп калдык. Кана, ким баштайт? Кайсыл топ бүттү? Раяна, тура кой. Билим адамды бийик кылат, акыл аны сактайт. Билим деген сөз бул өзү адам жашоосундагы тетикти бийик көтөрүүчү күч. Билим бул курал болсо, акыл ошол куралды туура колдонуунун жөндөмдүүлүгү. Көптү билген адам деле жаңылышы мүмкүн. Бирок акылы бар адам өзүнүн билимин пайдаланып, кайсыл жерде кантип колдонулурун билет. Азаматсың, Раяна, бул сага. Кана, андан кийинки топтор. Акмарал. Адамдын баласы бир күнү баары билген айтат. Бирок ал жакшы иштерди кылып, эмгек кылса, эл аны ошол эмгеги аркылуу эскерсин. Адам өлгөнү менен анын ырлары эл ичинде жашай берет. Мисалы, алып болсун деп ал бүгүн айткан, бирок анын ырлары бул убакытка чейин. Азаматсың, Акмарал. Муну ала кой. Кийинки топтор ким даяр? Кана, Аруке. Мугалим коомдун тиреги дегендей Чыналы Арабаев айткан. Чыналы Арабаев бул мугалим коомдун тиреги деген билимдүү коом гана өнүгөт демекчи, коом билимдүү болуу үчүн ага мугалим керек. Мугалим керектелип, ал күчтүү мугалимдер көп болсо, анда экономикадагы технологиялар дагы көп өнүгө баштайт. Ошондуктан билим эне менен кудук казгандай дегендей,
Bilimli adamlar көп болсо, сабаттуу адамдар көп болсо, бул өлкөгө дагы ал адам өзүнө дагы жакшы айтат. Ошондой эле ошондон мугалим даярдаган билимдүү муун коомдун негизги келечеги болуп саналат. Азамат Сыңаруке, ушул жерден бир нерсе айтайын сага. Ишеналы Арабаев деген ким өзү? Коомдук ишкер болгон. Азаматсың, муну ала кой. Акыркы топ калды бизде. Кана? Мекенди сүйүү жүрөктөн башталат эле, ар бир адам өзүнүн мекенин жакшы көрүп сүйөт. Биринчи төрөлгөндө биз өзүбүздүн мекенибизди, жашаган жерибизди чын жүрөктөн сүйүп, өзүбүздүн мекенибизди аябай жакшы көрөбүз. Азаматсың, Нуркыз. Ар бириңерден алдыңарга конверт таштадым. Ошону ачабыз дагы ушул үлгүдө тарсия чогултабыз. Бул жерде цитаталар берилген бир канча. Үлгүнө бир сыйра карап алгыла. Үлгү боюнча топтойбуз. Баштадык. Балдар, бүтүптүрбүз, анда ар кимибиз бирден цитата окуп баштайбыз. Биринчи топ баштай бергиле. Биз дүйнөнү өзгөрттүк. Дүйнө бизди өзгөрттү. Раяна, сен да оку. Мадияр, сен да оку. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин. Азаматсыңар, силерден окугула. Мугалим коомдун тилеги. Камчыбек, сен оку. Мекенди сүйүү жүрөктөн башталат. Балдар, китебибизди ачалы. Китепте 166 көнүгү бар. Ошол жерде өзүңөрдүн ага иниңер менен диалог түзгүлө деген тапшырма берилген. Кана, баштадык. Диалогту түзүүдө, жазууда тыныш белгилерге көңүл бурабыз, балдар. Бул жерде дагы тике сөз колдонулат. Салам Анара. Бүгүн музейге барабызбы? Салам Алике, ооба, жакшы ой экен. Кайсы музейге барабыз? Шаардагы тарых музейине баралы. Макул, мен көптөн бери баргым келип жүргөн. Саат канчада жолугабыз? Саат 2'de музей алдында жолугалы. Жакшы. Эми багында барам. Балдар, келгиле, сагыбызды жыйынтыктайлы. Экранга көңүл бургула. Тике сөздү пайдалануунун бир ыкмасын атагыла. Биринчи топ. Нуркыз? Цитата дедиң, жоопту көрөлү. Ооба, балдар, демек эмне экен? Нуркыздын жообу туура экен. Азаматсыңар, балдар. Кийинки суроого өтөлү. Көркөм чыгармада каармандын кебин мүнөздөөнүн бир түрү эмне деп аталат? Кана, экинчи топ. Раяна? Анда жообун көрөлү. Балдар, жообуңар туура экен. Азаматсыңар. Анда эмесе кийинки суроого өтөбүз, келгиле. Диалог эмненин каражаты болуп эсептелет? Үчүнчү топ силерге. Жоопту көрөлү, балдар. Озеки кепти өнүктүрүүнүн негизги каражаты экен. Жооп туура. Кийинки суроого өтөбүз. Төртүнчү топ, даярдангыла. Бөтөн сөздүн өзгөрүүсүз берилиши эмне деп аталат? Кана, Анара? Өзгөрүүсүз берилиши тике сөз деп аталат. Анда жообун көрүүгө даярсыңарбы? Тике сөз деп аталат. Азаматсыңар, балдар. Саат 3'кө жолугушуу белгилегенбиз. Кана, жолугушалы.